Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө өтө кубанычтамын. Ушул жаңылыктар болуп атат геосаясий. Ошо Гаага трибуналы атайын Газа иштери боюнча жыйналып жатат бүгүнкү күнү. Бул эмнени билдирет? Бул деген бүгүнкү күнү ошо Израилдин башчыларынын жана ошо бүгүнкү күнү Израилде Газага каршы аскер операцияны башкаруучулардын атына ошо эл аралык мындай кылмыш соту мындай колго түшүрүү өкүмдү түрмөгө тургузуу жана Гаага мыйзам боюнча соттоо боюнча өкүмдөрдү чыгарып жатат. Жана ошол баягы Газада аскер кырылмыш жасалып жатат деп ошо Беньямин Нетаньяху, Голланд жана башка аскер башчылары күнөөгө салынып атышат. Жана эгерде жетиштүү түрдө эл аралык жардам алынса, анан ошо жоопко тартканга кандайдыр бир иш аракеттер каралып жатат да Евро биримдикте. Америка Кошмо Штаттары дагы Израилге кичине ай эмне кылып атасыңар, начар иш кылып атасыңар дегендей кылып жатат, бирок баары бир колдоолор токтой элек. Эң чоң геосаясий мындай нерсе эгерде карасак бүгүнкү күнү дагы эле Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш болуп жатат. Ошо түн ичинде 24 бугудан 25 бугу айына чейин ошо таң атпай Орусия тараптан Украинаны карай аябай чоң атуулар болду. Бул деген ушул жаңы согуштун тарыхындагы эң чоң атуу деп эсептелет бүгүнкү күнгө. Эртеси күнү дагы кандай болорун ким билет, андан да чоң атуулар болушу мүмкүн. Ошо экономикалар тиешелүү түрдө жетиштүү ушундай адам өлтүргүч технологияларды иштеп чыкса да. Бирок ушундай Орусия тараптан Украинага ошо 300 учкучсуз учак учту, Шахет Герань деп коет, Герань 3 деп коет, Шахеттин модификациясы. Анан булар Шахеттерге экинчи дүнөлүк согушта Фокке-Вульф деген ушундай бомбардировщиктер бар болчу да, Фокке-Вульф 3 деген. Алар деген мындай бомба ыргытардын астында сиреналары бар болчу да, ошол бомбаны ыргытып атканда сиренаны күйгүзчү, анан түшүп атканда сиренаны кыйкырып баягы жоону жүгүрөк түшүрүп, жүрөгүн үшүтүп, анан бомба түшчү да. Ошондой нерселерди ышкыргычтарды коюптур. Ошол шахеттерге ошондой ышкыргычтар менен шахеттер учуп келди. Герань дейли. Анан 70ге чейин ошо баллистикалык ракета колдонуптур дагы. Анан негизи украиналык булактар боюнча Орусия 367 ушундай атакалоочу аспап десек болобу, же кандай ошо учуучу нерсе колдонуптур. Абадан чабуул салуучу. 298 ошо Герань таптык дейт, радардан көрдүк дейт. 69 ар кандай ошо типтеги ракеталарды көрдүк дейт. 9 баллистикалык Искандер М болду дейт. 55 ошо калибр сыяктуу 1Х-22 дейт. Бул баягы самолеттон атуучу ракеталар. Бомбардировщиктен атуучу 4Х-59, анан дагы 69 деген ракеталар атылыптыр. Атака 13 регионго жиберилди Украинаныкына. Алардын ичинде дагы Киев аймагы, Харьков, Одесса. Анан бул чоң атака болду дейт. Ага ПВО аябай үлгүрбөй жатты дейт, бирок ПВО дагы эле иштеди дейт. 12 киши да өлдү, 3 бала да өлдү, 20 киши да жаракат алды дейт Украинада. Киевде бизнес-центр мындай жаракат алды. Ошо баягы жатаканадагы жаракат алыптыр. Анан мындай киши жашап аткан мындай тынч имараттарга да тийиптир. Анан ошо Киев областында 10дон ашык киши ушундай жарадар болуптур да ошонун эсебинен. Харьковдо Артем деген ошо завод бар болчу, ал завод талкаланды дейт. Анан Антонов деген дагы заводко сокку болуптур. Антонов завод бүгүнкү күнү мурун эгерде Антей Руслан деген самолетторду чыгарып жүрсө, жана Мрия Мечта деген самолетторду чыгарып жүрсө, бүгүнкү күнү ал учкучсуз учактарды жасайт. Украиналыктын ПВОсу ошо 45 баллистикалык ракетаны учуп түшүрүптүр патриоттордун жардамы менен. 69 ошо ракетадан да жалпы санынан. Жана 266 дронду түшүрүптүр. Ар кандай ошо мобилдик группалар 298 дрондон. Токтотуу проценти жогору болду, бирок баары бир баягы ошо учкан дрон ракеталардын арасында дагы бир кызыктуу нерсени байкашыптыр украиналык ПВО радарлардан. Орусияда кошумча дагы алдоочу дрондор пайда болуптур. Алар деген учат, радардан көрүнөт, анан жок болуп кетет радардан. Эмне деген дрон түшүнүксүз да, балким взрывчаткасыз эле мындай учкан дрондор болсо керек эле, жеңил.
батареясы түгөнүп анан түшүп калып атса керек. Алар деген ушундай алдоочу дрондар мындай радардан бир жерден учат, аяка ПВО группасын жиберсе, ПВО группасы караса асманда эчтеке жок да, радардан да эчтеке жок болуп калат. Ушундай нерселерди байкашты украиндиктер. Бул деген же болбосо мындай радарларды алдоочу атайын ушундай аспаптар, рэп сыяктуу, же болбосо бул чын эле баягы көңдөй дрондор деп эсептесе болот да. Анан албетте Америка Штаттары эчтеке деген жок ушуга, Орусияга өзүнүн баягы көрүштерин сыйлайт окшойт деп айтып калышты көп серепчилер. Зеленский ошо АКШнын унчукпоосуна чоң аябай сын айтты, критика кылды. Бирок негизи Орусия тараптан айтышты, ошол эле түнү биздин баягы президентибиз Курск областына барган болчу. Украина тараптан 110 БПЛА баягы учкучсуз учак атты дейт. Анан бул Путин вертолетто отурганда ошо бир маалда карасак тегереги баары БПЛА болду деди, учкучсуз учак. Жашоосу баягы аябай мындай кооптуу абалда калды деп айтып жатышат да. Анан бирок аман эсен чыгып кетти деп атышат. Башка серепчилер айтып атат, эч кандай андай нерсе болгон жок. Баягы Курск областына ошо нерсе тастыкталбай жатат дейт да. Бирок Орусиянын тарабы ушундай деп атат. Жана Орусия айтып атат, ошо биз деген бир гана аскердик заводдорго сокку бергенбиз. Бул бардык нерсе эмнени билдирет? Бул деген согуш деген токтогону турбайт. Согуш дагы уланат дегенди билдирет. Согушту улантууга аябай көп ушундай аракеттер жасалууда. Жана согушту токтотууга эч кандай жакшы жетиштүү аракеттер жок да. Евро биримдик Украинаны колдогонду улантып атат. АКШ дагы Украинага, Орусияны колдонуш болуп Украинага колдоп атат дагы эле ачыгынан ачык. Кытай Орусияга жөлөк берип атат да, ушундай кандайдыр бир Орусиянын нефти Индияга сатылып атат, башка дүйнөдө өлкөлөргө сатылып. Ошондуктан эки тарапта тең ресурс бар. Орусиянын тарабында ресурс 12-16 эсе көп, бирок ошо менен бирге батышта технологиялардын артыкчылыгы болуп атат Украинага. Ушул технологиялар украиналыктардын колунда. Ошо кичинекей өлкөгө, кичинекей армиясы менен чоң өлкөгө каршылык көрсөткөнгө жардам берип жатат да. Демек ушул нерсе дагы 6-7 жыл уланышы мүмкүн. Аны баары эле түшүнүп атат. Бүгүнкү күнү серепчилер баары ушуну айтып калышты да. Азыр ошо Путин мисалы үчүн бийликтен кетсе деле баары бир Орусия согушту улантышы ыктымал дейт. Анткени элитасы бир башкача көз карашта дейт да. Дагы ушундай эле ошо батыштагы Украинаны таштап кетейин деп атат АКШ, бирок Евро биримдик ага жол бербей атат. Анткени бүгүнкү күнү Евро биримдик өзү дагы ошо коркуп атат. Эмки кадам ошо Евро биримдикке кетет деп. Ошо Петербургда дагы юристтердин кандайдыр бир конференциясыбы, ушундай саммити өттү. Аякта Лавров да сөзүн айтты. Лавровдун айтуусу боюнча азыркы кездеги ошо Украина эч качан өзүнүн жеке мыйзам сактоосуна үмүт кылбаш керек дейт. Украинанын жаңы мыйзамдары жокко чыгарылат деп айткандай болду да. Буну дагы серепчилер айтып атат. Бул деген бир гана Украинага эмес, бул бүт мурунку союз өлкөлөрүнө, анткени ал жерден аябай катуу ушундай талкуу кылышты. Союзду кайра калыбына келтириш керек, ошол союзду элдердин эркин таркатып кетүүсүнө жана өз карансыз калуусуна юридикалык негиздер болгон жок деген докладчиктер да чыгышты. Булар деген мындай тымызын акырындап өз ичара сүйлөшүп аткандыгы, бул деген ошо 91-жылдагы процесстер мындай ага шек келтирип атышат. Ошо союздан кеткендер, ошо мамлекеттер юридикалык жактан биз ал мыйзамдарды тааныбай коюшубуз мүмкүн дегендей болуп атат да. Анан Лениндин актылары баягы элдер бөлүнүүсү боюнча Ленин өз кезинде ошондой акт чыгарган, жана ошо улуттук республикаларга бөлүп салган бүт ошо коммунисттик РСФСРди да, СССРди түзгөн. Ошону дагы мындай шек келтирип атышат да, талкуулап атышат. Ал деген юридикалык жактан туура эмеспи деп. Биз Орусиянын өзүбүздүн юридикалык илимибиз, мыйзамыбыз бар дейт да. Ал боюнча балким ошо Украина сыяктуу башка республикалар деле эч кандай өзүнүн көз карансыздык болуусуна укугу жок дегендей сөз кылып атышат да. Эмнеге булар алып келер экен? Анан эгерде чын эле глобалдык түрдө бул согуш токтобосо жана дүйнөлүк жана эл аралык мыйзамдар ордуна келбесе, демек заманыбыз ушул мындай кайнак заман болот да, келечегибиз. Албетте оорураак болот окшойт. Кичине ушундай Орусия баштады ушул нерсени 70 жыл тынчтыктан кийин. Демек башка өлкөлөрдө акырындап ушуга киришет да, муну уруксат алгандай болушат да, көнүмүш адаттай. Бул өтө кооптуу заманды алып келет.
Ошон үчүн экономика күчтүү болуш керек. Ушул QR-код аркылуу бизнес пландоону үйрөнүңүздөр, бизнесиңерди пландаштырыңыздар. Андан сырткары дагы ошо инвесторду тартканга жардам берет. Катталгылак силерге кат келет ушул QR-код аркылуу. Анан бул QR-код аркылуу каналды колдоп койсоңуздар болот. Мурун колдогондорго чоң ыраазычылык билдирем. Ошо колдооңор келип атат. Рахмат силерге. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.